Климаттын өзгөрүшү. Биздин атмосфера жердин температурасын бир калыпта сактап турат. Жай айында да күндүн нурун көп өткөрүп жибербейт, температураны өтө жогору кылбайт. Ал жылуулукту сактап тургандыктан бизди кышында тоңдурбайт. Ошентип атмосфера күнөскана сымал иштейт. Муну парник эффекти дейт. Ал планетабызды жашоо үчүн ыңгайлуу жай кылат. Акыркы мезгилде парник газдары биздин атмосферада өтө көп болуп жаткандыгы окумуштууларды тынчсыздандырып жатат. Адамдар машиналарды көп айдап, үйлөрүн мурдагыга караганда абдан жылытып жатышат. Бул үчүн биз казылып алынган кен байлыктарды, мунай жана көмүрдү күйгүзөбүз. Үйлөрдү жылытабыз, машинаны май куюп айдайбыз. Күйгүзүү аркылуу атмосферага бууланган газдар, көмүр кычкыл газы чыгат. Ошондой эле көп сандаган бак-дарактарды кыябыз. Бактар жана башка өсүмдүктөр атмосферадагы көмүр кычкыл газын жутуп, анын ордуна бизге зарыл болгон кычкылтекти бөлүп чыгарышат. Бактардын аз болушу жана көмүр кычкыл газынын көп болушу парник эффектиси кескин болуп кетишине алып келет деп окумуштуулар чоочулашат. Бул жайкы ысыкта терезелери жабылган күнөсканадагыдай болуп, жылуулукту жаап калып, жер жүзүн жылуулукка алып келиши мүмкүн. Муну глобалдык жылуулук эффекти деп аташат. Жылуулуктун жогорулашы. Жердин температурасы бир нече гана градуска жогорулашы мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен бул чоң таасирин тийгизет. Мындан бара-бара уюлдагы муздар эрип, деңиздердин деңгээлдери көтөрүлөт деп окумуштуулар тынчсызданышат. Ал аба ырайынын шарттарын өзгөртөт, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн аймагын өзгөрүүгө дуушар кылып, көптөгөн түрлөр өлүп жок болот. Азырынча биздин планетабызга тие турган глобалдык жылуулуктун бардык кесепеттери тууралуу айтуу эрте, бирок кырдаалды өзгөртүүгө биздин аракеттерибиздин таасири чоң экендигин айта кеткибиз келет. Экологиялык тажрыйба. Ичи ысыкпы? Парник эффекти жердин климатын кантип жылытат? Муну көрүү үчүн тажрыйба жасап көргүлө. Силерге 2 айнек идиш, сырты темир 2 градусник, 2 кара чүпүрөк, натыйжаларды жазуу үчүн калем сап жана барак, 1 капкак жана күн тийген терезе керек болот. Ар бир айнек идишке чүпүрөктөрдү салгыла. Идиштерди капталынан күн тийген терезеге коюш керек. Идиштин ичине термометрлердин көрсөткүчтөрү сыртынан караганда көрүнүп тургандай кылып салгыла. Идиштин бирөөнү капкак менен жапкыла, экинчисин ачык калтыргыла. Термометрлерди 20 мүнөт байкап тургула. Ар бир 2 мүнөттө көрсөткүчтөрдүн убактысын жана температурасын жазып тургула. 20 мүнөттөн кийин термометрлерди алып чыккыла. 2 идиштен кандай айырмачылыктарды байкадыңар? Силер эмнени байкаганыңарды түшүндүрүп бергиле. Уюлдук мөңгү муздардын үстүңкү бетинин эриши.
космостогу спутниктер аркылуу Америкадагы аэронавтика жана космосту изилдөө боюнча улуттук башкармалык жерди изилдейт. Алар уюлдук мөңгүлөрдүн үстүңкү бетинин формасы менен көлөмүндөгү өзгөрүүлөрдү көрө алышат. Алар Арктиканы каптап турган жыл бою эрибеген муздардын азайганын көрүшкөн. Акыркы 25 жылда ал 10% азайган. Спутниктер аркылуу окумуштуулар 20 жылдан бери жердин үстүндөгү температурага байкоо жүргүзүп келе жатышат. Температура жогорулаганы байкалат. 2003 жылы 3000 жыл бою өзгөрүлбөгөн эбегейсиз зор Арктиканын муз шельфи океанга түшүп, экиге бөлүнгөн. Убакыттын өтүшү менен климат дайыма өзгөрүлүп турган. Бирок азыркы учурдагы кескин өзгөрүүлөр адаттагы көрүнүш эмес. Бул фактылар глобалдык жылуулуктан кабар бергенсейт. Түбөлүк мөңгүлөрдүн эрип жаткандыгы кантип планетага таасир этет? Бир жагынан аппак муздар күндүн энергиясын кайрадан космоско чагылтышат. Каптаган муздардын азаюусу күндүн жарыгын көбүрөөк жутуп, климатты жылуу кылат. Эриген мөңгүлөрдөн суу көбөйүп, жамгырлардын циклине таасир этет. Уюлдарга жакын жайгашкан океандардын туздуулугу өзгөрөт. Анын океандагы балык улоого таасири тиет. Шельфтин азайышы Арктикадагы жаныбарлардын популяциясына таасирин тийгизет. Муз шельфтердеги тюлендерге аңчылык кылган агаюуга терс таасир берет. Муз платформалары жок, олжолорун табуу кыйын болот. Окумуштуулардын пикири боюнча, ачка болгон агаюулар шельфтин жоголушу менен олжосун таба албай, сууга чөгүшү мүмкүн дешет. Жасап көргүлө. Мөңгүнү эритип көргүлө. Эрип жаткан мөңгүлөр тегерегиндеги океандагы туздуу сууга аралашабы? Океандын деңгээли жогорулайбы? Муну текшерүү үчүн силерге таза 2 стакан, бир аз муз жана күңүрт суюктук керектелет. 2 стакандын жарымына чейин күңүрт суюктукту койгула. Мисалы, мөмөлөрдүн ширесин же кока-коланы куйса болот. Андан кийин 1 стаканга толгончо муз салгыла. 2 стаканды столдун үстүнө муз эригенче койгула. 2 стаканды тең карагыла. Эмнени байкадыңар? Муз эриген стакан толуп, андагы суюктуктун деңгээли көтөрүлгөн. Күңүрт суюктуктун өңү ачыгыраак болуп калган. Эгер бул суюктук туздуу океан болсо, анын туздуулугу азаймак. Океандардын булганышы. Ар түрдүү жолдор менен океандар булганышат. Танкерлерден мунай төгүлөт, кемелер сууга чөгөт. Океанга таштандылар чачылат. Океанга түшкөн таштандылар чоң болобу, кичине болобу, деңиз жашоосуна жана адамдын өзүнө проблемаларды пайда кылат. Адамдар кемелерден таштандыларды ыргыткандан кийин суу жээктерин, дарыяларды,
дренаж каналдарын булгагандан кийин акыры таштандылар океанга агып чогулат. Океанга өндүрүш таштандылары да түшөт. Натыйжада жердеги суулардын баардыгы океанга барып куюлат. Океан таштандыларынын ичинде пластик бөтөлкөлөр, пакеттер, пенопласттар, балыкчылардын эски торлору кездешет. Булардын баардыгы жапайы жаратылыш үчүн коркунучтуу. Киттер менен дельфиндер пластик пакеттерди кальмарлар экен деп жутуп алышат. Деңиз ташбакалары жана океан канаттуулары пенопласттарды жутуп алышканда алар колкосуна тыгылып өлүшөт. Ал эми балыкчылардын торлоруна чалынып, жыл сайын миңдеген тюлендер чөгүп өлүшөт. Сууда сүзгөн суучулдар менен сууга сүзгөн адамдар да ыргытылган торлорго чалынып чөгүшү мүмкүн. Мындан тышкары океандын коркунучтуу булгоочуларына агын суулар, куюлган мунай, медициналык таштандылар кирет. Булар океандын жашоочуларына да, сууда сүзгөн адамдарга да зыяндуу. Балыктар менен моллюскалар булганычтарды сиңирип, өздөрү ууланып, уулоого жана тамакка колдонууга жарабай калышат. Булардын балыкчылар менен рактарды кармаган адамдардын жашоосуна да терс зыяны бар. Эмне кылуу керек? Жаратылышка жардам бергиле. Силер жардам бере турган жолдор. Дарыяларга жана океандарга түшпөшү үчүн пластик бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүгө өткөргүлө. Азык-түлүктөрдү сатып алганда пакетке салдырбай, оротпой сатып алууга аракеттенгиле. Анткени ороочу нерселер таштандыны көбөйтөт. Таштандыны канчалык аз ыргытсак, тегерегибизде булгануулар ошончолук аз болот. Пластик бөтөлкөлөрдөгү суусундуктарды албоого аракеттенгиле. Алар океанга түшүп, андагы жашаган жандыктарга коркунуч алып келет. Досторуңарга булгануу коркунучу жөнүндө айтып бергиле. Суу жээктерин, парктарды тазалоо акцияларына катышкыла. Досторуңарды жардамга чакырганды унутпагыла. Майлардын сууга төгүлүшү. Бардык аракеттерге карабастан мунай төгүлгөн учурлар кездешет. 1989 жылдын март айында Эксон Валдес мунай танкери Аляскадагы Принц Вильгельм булуңунда рифти, башкача айтканда суунун астындагы асканы сүзүп алган. Кеменин каркасы сынып, жаракадан 40 миллион литрден ашуун тазаланбаган мунай агып калган. Бул мунайдын төгүлүүсү АКШнын тарыхындагы эң кейиштүү окуя болгон. Мунайдын көп өлчөмдө төгүлүшү абдан зор кесепеттерге алып келет. Принц Вильгельм булуңунда жапайы жаныбарлар көп жабыркашкан. Аларды мунайдан тазалап, аман алып калуу керек болгон. Бул окуядан кийин 1990 жылы АКШнын Конгресси мунай менен булгануу маселеси жөнүндө мыйзам кабыл алган. Мыйзамга ылайык мунай ташыган танкерлерге, алардын ээлерине жана капитандарына катуу талаптар коюлган. Танкерлердин корпустары бекемделип, аны башкарган капитандар кемелердин кыймылын жөнгө салган борборлор менен байланышын бекемдешкен.
эч ким мындай окуянын экинчи кайталанышын каалаган эмес. Силер билесиңерби? Бензиндин агышы. Адамдар үйдөгү газондун чөбүн чапкычка, бензин арасына жана башка буюмдарга бензин куйганда жерге бензин төгүлөт. Жалпысынан канчалык бензин төгүлгөнүн салыштырсак, Exxon Valdez танкеринен иштетилбеген мунайдын төгүлгөнүнөн кем болбойт. Жасап көргүлө. Төгүлгөн мунайды тазалап көргүлө. Деңизге төгүлүп аккан майлуу мунайды тазалоо канчалык оор. Муну көрүү үчүн тажрыйба жасап көргүлө. Силерге күңүрт түстөгү оливка майын, пирог жасаган калып, тооктун канаты, бир аз жүн, идиш жууган суюк самын жана кашык керек. Калыптын жарымына чейин суу куйгула. Бир аз май тамызгыла. Силер мунайдын төгүлүшүнө окшоштурдуңар. Бул майлуу жерде сүзүп жүргөн же жээкке өткөн жаныбарлар эмне болот? Канат же жүн менен майлуу жерди сылап көргүлө. Эмне болду? Алар жабышып калышты. Элестетип көргүлөчү. Майга булганган миңдеген канаттуулар менен сүт эмүүчүлөрдү кантип тазалоого болот? Калыпты акырын терметип, толкун кылгыла. Майлуу так бир нечеге бөлүнүп, суунун үстүнө жайылды. Көрдүңөрбү? Ал сууга аралашкан жок, бирок жайылды. Ошондуктан суунун үстүн тез арада тазалаш керек. Майлуу тактарды кашык менен алып салгыла. Бул кыйын бекен? Башка материалдарды, мисалы кагаз, салфетканы, кебес же чүпүрөктү колдонуп көргүлө. Натыйжа болдубу? Эми калыптын ортосуна дагы көбүрөөк, бир чоң кашыктай май куйгула. Май тактын ортосуна бир нече тамчы идиш жууган суюк самынды куйгула. Эмнени байкадыңар? Калыпты акырын кыймылдатсаңар, эмне болот? Самын майды канчалык эритип жатканын көрөсүңөр. Самын күчтүү эриткич. Деңиздеги майлуу тактардан арылуу үчүн эмне үчүн көбүрөөк самынды колдонбойбуз? Иче турган сууда самын болушун силер каалайт белеңер. Самын деңиздеги жаныбарларга кандай таасирин тийгизмек? Ойлонуп көргүлөчү. Балким ал мунайдан да начар болсочу. Силер чыныгы мунайдын төгүлбөгөнүнө кубанып жатасыңарбы? Аны тазалоо кыйын экенине көзүңөр жеттиби? Океандарда ашыкча балык кармоо. Адамдар океандарда балыктар чексиз деп ойлошот. Жердин 4/3 бөлүгү океандар менен капталган. Миңдеген жылдар бою деңиз адамдардын жашоосун тамак-аш менен камсыз кылган булак болгон. Бирок биз кийинчерээк гана океандын айрым жашоочулары жоголуп баратканын байкай баштадык. Бул көптөгөн жылдар бою үзгүлтүксүз балык кармоонун кесепетинен болуп жатат. Ашыкча балык уулоо бул уруктан чыккан балыкка караганда балыктын көбүрөөк кармалышы. Балыктардын популяциясынын азайышы океандын булганышынан да болушу мүмкүн. АКШда балыкты ким көзөмөлдөйт?
АКШда балыктын деңгээлин балык кармоону балык чарба департаменти көзөмөлдөйт. Балыктардын ичинен треска, пикша, Тынч океандын көк тунец түрлөрүн тамак ашка көп колдонушат. Ошондуктан аларды көп кармашат. Ашыкча балык уулоонун кесепетин ушул балыктар тартышат. АКШнын балык чарба департаменти балыктардын популяцияларын көп сандагы жана азайып бараткан балыктар деп бөлүшөт. Балыктардын бул 3 түрү азайып бараткан балыктардан эң белгилүү түрү болуп эсептелишет. Алар жоголуу коркунучунда турган балыктарга киришет. Балыкчылардын балык кармоосун токтотуу абдан кыйын. Өзгөчө бул алардын көнгөн иши болсо. Балким балыкчылык алардагы жээктеги жалгыз жумуш болгондуктан адамдар өз жанын, үй бүлөсүн багуу үчүн ушул иш менен алектенет. Океан эч кимдин менчиги эмес. Ар бир адам океанды сүзүп, балыкты кайдан кааласа, ошол жерден кармай алат. Ушул себептер менен балыктар кайра калыбына келген мезгилге чейин адамдарды узак мөөнөткө балык кармоодон баш тартууга мажбурлоо кыйын. Эмне кылуу керек? Океандардагы экосистемаларды кайра калыбына келтирүү. Эксперттер көптөгөн жолдорду сунуш кылышат. Алардын ичинде балык кармоого чек коюу, балык кармоочу кемелерге айына бир нече күн гана балык кармоого уруксаат берүү, океандын бир нече аймактарын балык кармабай турган аймакка айлантуу менен балыктардын популяцияларынын калыбына келишине жол ачуу, жыл мезгилдерине карата жана өлкөлөр боюнча балык кармоонун кезегин бекитүү, пенсияга чыгып же башка иш менен алектенүү үчүн балыкчылардын эски кайыктарын сатып алуу, балык кармоочу торлордун көзөнөктөрүн кесек кылып токуу, андан майда балыктар, башкача айтканда балдары чыгып кетип, чоңоюшуна жана балыктын тукуму көбөйүшү үчүн шарт түзүлөт. Балык кармоочу кемелерди спутник аркылуу көзөмөлдөө. Океан балыктарын жерде өстүрүү. Көп өлкөлөр океан балыктарын балык чарбаларындагы тузду сууга бага башташты. Бул аракет океандагы балык кармалуучу жерлердеги балыктардын азаюусун токтотушу мүмкүн. Бирок океандагы балыктарды азаюудан сакташ үчүн адамдар балыктардын популяциясы кайра калыбына келе тургандай өлчөмдө гана кармашы керек. Жабыркаган коралдык рифтер. Көптөгөн коралдык рифтер тропикалык алкакта жээкке жакын жайгашкан. Бул аймактарда толкундар дайыма жээкке урунуп турушат. Коралл рифтери улам жээкке урунган толкундардан азык алып турушат. Толкундар жандуу организмдерге зарыл болгон кычкылтекти алып келишет. Толкундар коралдарды кумдун катмарланып кетишинен сакташат. Коралдар булар жандыктар. Алар кумга көмүлүп калса жашай алышпайт. Коралдык рифтер укмуштуудай био түрдүүлүккө ээ. Анда өсүмдүктөр менен жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү бар.
Туздуу жана жылуу чөйрө, башкача айтканда 20-28 градус Цельсий рифтердин бекемдигине жана гүлдөп өнүгүүсүнө шарт түзөт. Суу өсүмдүктөрү менен коралдардын шериктештиги. Коралдык рифтер зооксантиллалар деп аталган суу өсүмдүктөрү менен тыгыз кызматташат. Зооксантиллалар коралдардын ичинде жашашат. Алар коралдарды азык жана кычкылтек менен камсыз кылышат да, коралдар чыгарган көмүр кычкыл газдарын жутушат. Зооксантиллалар коралдарды көптөгөн түстөр менен кооздоп турушат. Алар абдан сезгич келишет. Эгер коралл рифтери булганса же суунун температурасы өзгөрсө, зооксантиллалар өлүп калышат. Коралдар өзүнүн кооз түсүн жоготушат. Бул коралдардын өңүн жоготушу алардын кыйрап жок болооруна аз калгандагысынын белгиси. Коралл рифтерине чабуул. Кооз түстүү коралдарды жана аквариумга салуучу балыктарды сатуу үчүн адамдар коралл рифтерине барышат. Суунун түбүнө түшкөн туристтер назик өсүмдүктөр менен жаныбарларды тебелеп салышат. Ал эми кайык менен сүзгөн адамдар чөйрөнү кирдетип, анын тең салмагын бузушат. Коралл рифтери биологиялык көп түрдүүлүккө бай жашоо чөйрөлөрүнүн бирине киришет. Бирок алар абдан сезгич болгондуктан олуттуу коркунучта болушат. 1998 жылы АКШнын президенти Клинтон АКШнын коралл рифтеринин экосистемасын жакшы сактап калуу үчүн атайын топ түзүүгө көмөк көрсөткөн. Саздак жерлердин маанилүүлүгү. Адамдар саздак аймактар пайдасыз жерлер деп ойлошот. Үй куруучулар аларды арыктарды казып кургатып, тонналаган топурактарды төгүп толтуруп, үйлөрдү, мектептерди, унаа токтотуучу жайларды курууга даярдашат. Бирок окумуштуулар саздак аймактардын жаратылыштагы маанилүү ролун кеч түшүнө башташкан. Нөшөрлүү жаан-чачында саздар гигант соргоч сымал соруу жөндөмүнө ээ. Алар ашыкча сууларды соруп алып, акырындык менен кайра аларды кое берип, суу циклине жиберет. Бул суу ташкынынан сактап калат. Адамдар сазды кургатып салган шаарларда катуу нөшөрдө көчөлөр менен үйлөрдү суу каптайт. Анткени ал жерде сууну соруп ала турган саз жерлер жок. Саздар гигант чыпканын, башкача айтканда, фильтрдин да кызматын аткарат. Алар булгоочуларды соруп алышат да, акырындык менен аларды эритет. Адамдар саз жерлерге таштандыларды чөктүрүшөт, агынды сууларды куюшат. Ошондой эле фермердик талаалардан жер семирткичтер агып келет. Саздагы бардык микроорганизмдер менен өсүмдүктөр айрым булгоочуларды убакыттын өтүшү менен акырындап сиңирет. Саздуу жерлер дүйнө жүзүндөгү миллиондогон канаттуулардын, балыктардын, жерде сууда жашоочулардын үйү жана тукумун улоочу жайы болгондугу менен маанилүү. Көптөгөн саздак аймактар жапайы жаратылышты сактоочу мамлекеттик жай катары белгилүү. Ал жак адамдар эс алып, жаратылышты сүрөткө тартып, канаттуулар менен жаныбарларга байкоо жүргүзүүчү жерге айланган.
Жасап көргүлө. Суу ташкынын жасап көргүлө. Саздуу аймактар шаарларды суу ташкындарынан кантип сактайт? Муну текшерүү үчүн силерге нан бышырган 2 калып, кружка, нымдуу соргуч жана бир аз суу керектелет. 2 калыпты жанаша койгула. Соргучту катуу сыккыла. Анда ашыкча суу калбашы керек. Андан кийин аны бир калыптын ортосуна койгула. Кружка менен 4/1 өлчөмүндө сууну бош калыпка койгула. Суу анын түбүн жапкандай болсун. Андан кийин 4/1 өлчөмүндөгү кружка сууну экинчи калыптагы соргучтун ортосуна койгула. Калыптардагы суулардын деңгээлдери канчалык? Бул калыптар чакан шаарлары бар 2 өрөөн деп элестеткиле. Соргучу жок калып суунун астында калат. Соргучу жок өрөөндө эмне болот эле? Саздак жерлери бар шаарлар соргучу бар калыпка окшош. Саздар нөшөр маалында ашыкча сууну сиңирип, кармап турушат жана сууну ташкындатпай, аны жай кой берип турушат. Эверглейдис. Эверглейдис бул эң чоң саздак аймак. Ал АКШнын Флорида штатынын түштүгүндө жайгашкан. Качандыр бир кезде 1,5 миллион гектардан ашуун аймакты ээлеген. Бул аймактарды кээде чөптүү дарыя деп аташат. Анткени Эверглейдис чөптүү түздүк аркылуу жай аккан тайыз суу. 1800-жылдардын аягында адамдар Эверглейдистин тегерегиндеги аймактарды курулуштар үчүн кургата башташкан. Жолдор курулуп, чакан шаарлар пайда болгон. Эверглейдис мурунку көлөмүнөн жарым эсе азайган. Ошентип, Майами сыяктуу шаарлар качандыр бир кезде сормо саз болгон жерлердин ордуна курулган. Агын суулар менен шаардан чыккан калдыктар калган саз жерлерге куюлду. Убакыттын өтүшү менен гана окумуштуулар Эверглейдис маанилүү экендигин түшүнүшкөн. Кичирейген көлөмү менен да Эверглейдис шаарлардан келген булгоочуларды чыпкалайт. Агынды сууларды кайра иштетүүчү завод сымал эң ыплас булганычтарды да соруп алат. Нөшөрлүү жамгырда Эверглейдис шаарларды ташкындаган суу толкундарынан сактап калган. Бул аймактарга жапайы жаратылышты байкоо үчүн адамдар көп келет. Азыркы кезде Эверглейдисти сактоо үчүн көптөгөн аракеттер жүргүзүлүүдө. Адамдар Эверглейдис менен шаарлардын ортосуна 100 миңдеген гектар жаңы саз жерлерди атайлап жасашты. Эверглейдиске агып коюлган сууларды зыяндуу заттардан табигый жол менен тазалоо үчүн ал жерде жергиликтүү өсүмдүктөр өстүрүлүп, пайдаланылат. Пестициддер менен жер семирткичтер Эверглейдиске агып кетпеши үчүн фермерлер чара көрүүгө аргасыз болушууда. Эверглейдистеги жок болуп кетүү коркунучунда турган көптөгөн жаныбарлар кайрадан калууна келип, кайрадан көбөйүүсүнө үмүт пайда болууда. Бул уникалдуу жана пайдалуу саздак аймактар бардык мезгилдерде сакталып кала алат. Силер билесиңерби? Булгануу жана дем алуу. Булгануунун деңгээли жогору болгон жерлерде жашаган адамдарда дем алуу органдары жабыркайт, өзгөчө балдар үчүн коркунучтуу. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эсептегендей, жыл сайын абанын булганышынан 4 миллиондон ашуун адам каза болот. Жасап көргүлө. Бул имарат
эрийби? Кычкылдуу жамгыр ондогон жылдар бою жааса, имараттар менен статуялар желип кетмек. Бул кандайча жүрөрүн тажрыйба жасап көрсөңөр болот. Айнек идишке суу куйгула. Башка айнек идишке уксусту куйгула. Бирдей өлчөмдөгү борлорду 2 идишке салып, түнү бою койгула. Бор акиташтан жасалат. Имараттар курамы жактан борго окшош минералдан жасалат. Эртең менен 2 борду тең алып чыккыла. Алардын өлчөмү бирдейби? Узак мөөнөт жамгыр жааганда кычкылдуу жамгыр имараттарды уксус борду жеген сымал жеп коет. Дем алууңарды сактагыла. Абанын булганышы. Силер муну байкабашыңар мүмкүн. Бирок биздин айланабыздагы абада биз дем алган газдардын аралашмасынан башка дагы заттар көп. Анын арасында суунун буулары, чаң, чаңчалар, кээде булганычтар да болот. Булганычтар айлана чөйрөдө болгон бизге зыян келтирүүчү заттар. Булганычтар кайдан келет? Абаны булгагычтар өрттөнгөн токойлордон же химикаттардан, заводдордун жана үйлөрдүн морлорунан чыккан түтүндөрдөн келиши мүмкүн. Автомобилдерден, жүк ташуучу унаалардан, кайыктардан, автобустардан, учактардан, тракторлордон чыккан түтүндөрдөн да аба булганат. Үйдө колдонулган химикаттар, сырлардан, лак же скипидалардын бууларынан да чыгат. Дан өсүмдүктөрүн өстүргөн талааларга чачылган химиялык пестициддер да абаны булгашат. Таштанды полигондорунда таштанды чиригенде чыккан метан газын кошсо болот. Абанын булганышы ден соолукка зыяндуу. Булгануу талаалардын, токойлордун жана жаныбарлардын саламаттыгына терс таасирин тийгизет. Атмосферадагы озон катмарын сактоочу катмарды бузат. Булганган аба асманды чулгап, жакын жерде турган тоолорду көрүүгө кыйын болуп калат. Табигый булганычтар. Бардык булганычтарды адамдар чыгарышпайт. Кээде жаратылыш кубулуштары да абаны булгашат. Мисалы, жанар тоонун атырылышы же абага чыккан жаратылыштагы радон сыяктуу газдар. Ошондой эле чагылгандар токойлордун өрттөнүшүнө себеп болушу мүмкүн. Булар абаны булгашат. Кургак жерлерден учуп келген чаңдарда абаны булгаган коркунучтуу булгоочу болушу мүмкүн. Булардын бардыгы айлана чөйрө үчүн табигый көрүнүш болсо да, абаны булгап бизге кооптуу жагдай жаралат. Кычкылдуу жамгыр, биздин жапа чеккен көлдөр жана токойлор. Жамгыр жердеги эң таза суунун булагы сыяктуу сезилет.
Анткени жамгыр булуттардын ичинде гана болгон. Бирок жерге түшкөнгө чейин өтүп келе жаткан жолдо кездешкен нерселер жамгыр менен карга таасирин тийгизишет. Айрым ишканалар морлорунан азот менен күкүрттү чыгарышат. Жаап жаткан жамгыр менен аралашып, аз өлчөмдөгү азот жана күкүрт кычкылын түзүшөт. Андан кийин жамгыр же кар менен кычкылы жерге, көлгө, дарыялардын агымына жана токойлорго барат. Ал pH-ты, башкача айтканда суутектин көрсөткүчүн өзгөртүшөт. Топурактын жана суунун кычкылы жогорулайт. Окумуштуулар муну кычкылдуу жамгыр деп аташат. Кычкылдуу жамгырлар кээ бир өсүмдүктөр үчүн топуракты абдан кычкыл кылып салышат. Бак-дарактардын өсүшүндө жайлатышы мүмкүн. Көлдөрдөгү жана дарыялардагы суунун чөйрөсү балыктардын, бакалардын, саламандралардын уруктарын чыгарууга өтө кычкыл болуп калат. Эгер көлдөр кычкыл болуп кетсе, анда андагы жашоо чөйрөсү жоголот. Экологиялык тажрыйба. Кычкылды ичкиңер келеби? Кычкылдуу жамгыр өсүмдүктөргө кандай таасир тийгизет? Аны байкоо үчүн тажрыйба жасап көргүлө. 3 идишке буурчактын уругун тиккиле. Терезеге коюп өстүргүлө. 3 өсүмдүк бирдей 10 см бийиктикке жеткенде аларга байкоо жүргүзсө болот. Өсүмдүктөргө 1-ден 3-кө чейин белги койгула. Номер 1 идишти дайыма суу каргыла. 2-ден 1 бөлүгүнө таза суу койгула. Номер 2 идишти дайыма суу каргыла. 2-ден 1 бөлүгүнө суу менен 1 чай кашык уксус аралаштырып койгула. Номер 3 идишти дайыма суу каргыла. Идиштин 2-ден 1 бөлүгүнө суу жана 2 чоң кашык уксус аралаштырып койгула. 1 жумадан кийин алардын айырмасын байкагыла. 2 жумадан кийин кандай көрүнүшөт? Кычкыл эритме кошулган идиштерди салыштырып, натыйжасын жазгыла. Кычкылдуу жамгыр өсүмдүктөргө мына ушундай таасир тийгизет. Алар өсүмдүктөрдү алсыздандырат, айрым учурларда кууратып жок кылат. pH-ты азайтпагыла. pH көрсөткүч. pH шкалада өлчөнүүчү кычкылдуулук. pH көрсөткүчү 1-ге барабар болсо, ал абдан кычкыл болот. Ал эми pH көрсөткүчү 14-кө барабар болсо, ал өтө төмөнкү негиз же жегич болот. Таза суу нейтралдуу болуп эсептелет. Анын pH көрсөткүчү 7-ге барабар. Жамгырдын суусунун pH көрсөткүчү 6-га жетет. Бул бир аз кычкыл суу. Анткени таза жамгырдын суусу абадагы көмүр кычкыл газынан өтөт. Жамгырдын pH көрсөткүчү 5,3 аз болсо, кычкылдуу жамгыр деп эсептелет. АКШнын түндүк чыгыш штаттарындагы жамгырдын pH көрсөткүчү 4 жана 5 өлчөмүнүн ортосунда. Булар коркунуч келтирүүчү кычкылдуу жамгыр деп эсептелет. Кеп шамалда. АКШнын түндүк чыгыш штаттарындагы кычкылдуу жамгырлар зыяндуу. Нью-Йорк штатынын түндүгүндөгү Адирандак тоолорундагы
айрым көлдөр абдан кычкыл боло баштаган. Андагы балыктар өлүп, бакалардын популяциясы жоголгон. Кычкылдуу жамгырлардан имараттар менен статуялар акырындык менен датпа сууга дуушар болушат. Эмне үчүн кычкылдуу жамгырлар морлорунан түтүн көп чыкпаган жерлерде күчтүү болууда? Мунун 3 негизги себеби бар. Бир себеби аба ырайына байланыштуу. АКШда негизги шамалдар батыштан чыгышты көздөй жүрөт. Экинчи себеби өнөр жайлардан чыккан түтүндөр. АКШнын улуу көлдөр аймагындагы жана Канаданын өнөр жайлуу шаарларынын морлорунан булгоочу түтүндөр көп чыгат. Үчүнчү себеби заводдор жергиликтүү абанын булганышын азайтууга аракеттенишип, морлорду бийик кылып орнотушат. Бул булгоочуларды бийик атмосферага сүрүп чыгарат. Аларды катуу шамал айдап кетет. Жергиликтүү элге бул жагат. Бирок бул жерде проблема бар. Булгоочуларды шамал түндүк чыгыш штаттарга түз айдап кетет. 1990-жылы АКШнын Конгресси мыйзам кабыл алган. Анда кычкылдуу жамгырлар менен булганууну азайтуу үчүн таза аба жөнүндө акт каралган. Акырындык менен заводдор жана фабрикалардан абага тараган зыяндуу күкүрт жана көмүртектердин азайтылышы өлкөнүн түндүк чыгышындагы кычкылдуу жамгырлардын эффектин төмөндөтөт деп окумуштуулар үмүттөнүшөт.